Окуу жылы аяктоо алдында турат жана студенттердин контракты 100% төлөө мезгили келип калды. Ал эми студенттер мындай оор кырдаалда окуу акысын төлөөдө жеңилдиктер каралганбы же бөлүп берүүгө мүмкүнчүлүктөр барбы деген суроолорун узатып жатышат. Бул боюнча бирге чечебиз программасына дагы кайрылышкан. Саламатсыздарбы? Алгач студенттердин үнүн жеткиребиз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Абдыкадырова Луиза. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинин 3-курсунда окуйм. Жана мени түшүлткөн маселе бул студенттердин контракты жана алар кантип окушат. Жана азыркы учурда көп эле коммуналдык услугаларга мөөнөттөрүн узартуу киргизилип жатат. Ошондой эле студенттердин контрактына дагы ушундай узартууларды киргизсе эмне болот деген суроолор болуп жатат. Ошону Ынтымак телеканалынын бирге чечебиз деген программасы чечип берсеңиздер жакшы болмок. Дистанттык окууда суроолор жаралып атат. Контрактты кандай кылабыз, кантип чечебиз деп, кандай төлөсөк болот, ушул нерселерди кантип чечсек болот, эмне кылсак болот ушул суроолорго. Ынтымак телеканалынын бирге чечебиз программасы жооп алып берсеңиздер, чечип берсеңиздер. Модульдар, экзамендерге жеңилдиктер каралганбы? Анан дагы бул жылы гость экзамен кандай ыкмада өтөт? Ынтымактын бирге чечебиз программасы ушул суроолорду чечип бериңиздер. Бул суроолорго жооп алуу үчүн дароо эле Билим берүү жана Илим министрлигине кайрылдык. Берилген жоопко таяна турган болсок, окуу жайлар менен студенттер келишимдерди эки тарап түзүшөт. Ошондуктан контракт берүүдө жеңилдиктерди түзүүгө Билим берүү министрлиги кийлигише албайт. Эң негизги маселе дагы бул жогорку окуу жайларда окуп жаткан студенттердин акы төлөө боюнча маселеси. Бул ошол 16 марттан баштап эле биздин министр Каныбек Абдываситович жогорку жана орто кесип окуу жайлары менен жетекчилер менен өткөрүп аткан видео конференцияларда бардык жетекчилерге тапшырма берген. Ар бир студенттер менен жеке иштеп, ушул маселе боюнча дагы кандайдыр көйгөйлөр болсо, ошол студенттердин өздөрү менен чечишип, мүмкүн болушунча студенттерге жардам берүү маселесин дагы койгон. Ал эми турмуш шарты оор, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын эпидемиологиялык кырдаалда шарты эске алынат. Тактап айтканда, алар жагдайын түшүндүргөн арыз жазып, өздөрү окуган окуу жайга тапшырышы керек жана ушунун негизинде жеңилдик түзүлөт. Эскерте кетсек, бул жылы университеттерди аяктоо алдында турган студенттер болсо, келишимдик акыны толугу менен бериши керек деп айтылды. Ал эми кырдаалга байланыштуу эгер кайсы бир студентте мындай бир оор кырдаал жаралып төлөө мүмкүнчүлүгү жок болуп кала турган болсо, ошол мезгилде биз ар бир студенттин арызын кабыл алуу менен тиешелүү чечимдерди кабыл алабыз. Андан сырткары быйылкы окуу жылын бүтө турган бүтүрүүчү студенттердин контракттарын азыр ушул 100% төлөө маселеси бул жолго коюлуп каралды. Анткени студенттер быйыл окууну өз убагында окуу жылын кечиктирбестен бүтүрүш керек. Университет боюнча алып караганда азыр 70%-ын тегерегинде контракт келип түштү. Кырдаалга байланыштуу биздин студенттер өздөрү жашаган аймактардагы банктардан төлөп жатышат. Эгерде студент 100% контракт төлөбөгөн болсо, ал автоматтык түрдө сессияга киргизилбей калат дагы, курстан курска көчпөй калышы мүмкүн. Атайын бизде комиссия түзүлгөн. Ошого карап туруп биз анын мөөнөтүн шартына карап туруп үзартып бергенге толук бизде мүмкүнчүлүк бар. Атайын агыл боюнча комиссия түзүп койгонбуз. Комиссия карап туруп, аны биз ал деканаттарга деле андай укукту берип атабыз. Эгерде ошондой бир мүмкүнчүлүгү болбой аткан болсо, аны ошол этап менен төлөгөнгө биз шарт түзүп беребиз. Ошол эле учурда бюджеттик негизде билим алып жаткан студенттердин стипендия менен камсыз болуусу дагы маселе жаратууда. Алсак, кээ бир студенттер тоолуу аймакта болгондуктан алар акчаны алчу банктар жок болуп жатат. Кээ бир студенттер болсо карточка алып үлгүрө электе карантин жарыяланды. Негизги көйгөй акыркы айларга стипендия кээ бир университеттердин эсебине толук келип түшө электигинде. Стипендия бизге мамлекеттик бюджет тарабынан университеттин эсебине келип түшөт. Азыркы күнгө алып караганда март, апрель, май айларында мамлекеттик бюджеттен биздин университетке которулу элек. Ал эми февралга чейинки стипендияга жеткен студенттер алышкан. Биздин билесиздер, азыркы мезгилде бардык мына акча берүүлөрдүн бардыгы электрондошкон да.
өзүңөр билесиңер, банковский система болгондо ошончо баягы карточкасын алган баардык студенттердики өзүнүн счетуна түштү. Алар каалаган райондордон, банкомат бар жерлерден ала беришет. Ошондой эле айрым студенттер бар да, баягы карточкасын жоготуп ийген, же карта ала албай калган балдардыкы ал счетто турат, ал каалаган мезгилде келип аны алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы мезгилде мен ойлойм, ошо карточкасы бар балдардын баардыгы банкоматтарга түшкөн, алар уже стипендиялары түшкөн, анча. Аны эч бир тоскоолдуксуз алар алып атат. Белгилей кетсек, студенттер мамлекеттик экзамендерди онлайн режиминде тапшырышат. Бул боюнча жолжоолорун Билим берүү министрлиги университеттерге жөнөттү. Ал эми окуу жайларга дагы абитуриенттер онлайн ыкмада алынмай болду. Жалпы республикалык тестилөөгө каттоо 4 майда башталып, 15 майда аяктайт. 21 июнда негизги тестти тапшыруунун биринчи этабы өтөт. 22 июнда предметтик тестти тапшыруунун биринчи этабы өтөт. 24 июнда негизги тестти тапшыруунун экинчи этабы өтөт. 25 июнда предметтик тестти тапшыруунун экинчи этабы өтөт. Жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыктарын жарыялап, таратуу 13 июлдан 19 июлга чейин жүрөт. 20 июлда жогорку окуу жайларга тапшыруунун биринчи туру өтөт. 27 июлда жогорку окуу жайларга тапшыруунун экинчи туру өтөт. 3 августта жогорку окуу жайларга тапшыруунун 3 туру өтөт. Адистештирилген окуу жайларына документтерди тапшыруу 1 июлда башталат. Ошондо бүтүрүүчү студенттер окуу акысын 100% төлөшү керек. Ал эми турмуш шарты оор, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге контракт төлөөдө жеңилдиктер бар. Алар турмуш шартын түшүндүргөн арызды окуу жай жетекчилигине жазышы керек. Мыкты окуган студенттер үчүн стипендиялар үзгүлтүксүз берилип жатат, бирок банк картасын жоготуп алгандар жана атайын эсеп ачып үлгүрө электердин акчалары окуу жайлардын казыналарында сакталып турат. Чет өлкөлүк студенттер карантинге байланыштуу мекендерине кете албай калышты. Алардын муктаждыктарына карап гуманитардык жардамдар берилүүдө. Эң негизгиси, кырдаалга карабастан аралыктан болсо дагы студенттер билим алышып, окуу жылын ийгиликтүү аяктоо алдында турушат. Ал эми оор кырдаалды эске алган окуу жай жетекчиликтери контракт төлөө боюнча жеңилдиктерди түзүп жатканы албетте алкоого татыйт. Сиздерде ушул жана башка көйгөйлөр болсо, биздин WhatsApp номерлерге кайрылыңыздар. Бирге чечебиз программасы бул жолку чыгарылышын мына ушуну менен жыйынтыктайт. Саламатта калыңыздар.